Пенсиялык топтоо бөлүгү жеке камсыздандыруу эсебинен топтоо бөлүгүндө пенсиялык топтоолору бар жарандарга берилет. Алсак пенсия жашына жеткен жарандарга, багуучусунан ажырап пенсия алгандардын мураскору аталган балдарына жана чет өлкөнүн жарандыгын алып, өлкөдөн чыгып жаткандарга ыйгарылат. Аны менен катар ден соолугунан жабыркагандарга төлөнүп жатат. Орган алмаштырган, жолусу бөйрөк оорусу боюнча бүгүнкү күндө кант диабети боюнча да көп жарандар, жүрөк оорусу боюнча, эми ал жерде өзүнүн перечини бар. Ошол боюнча жаранга кайрылган жарандарга да бүгүнкү күндө төлөнүп жатат. Ошондой эле ипотекалык кредит алып жаткан же алган адамдар, алардын жубайлары социалдык фонддун региондук органына арыз берүүгө тийиш. Анда төмөнкү документтерди топтоо керек. Арыз ээсинин өздүгүн ырастаган документ, Кыргыз Республикасынын аймагында кыймылсыз мүлк объекттерине менчик укуктарына ээ болбогондугу жөнүндө ыйгарым укуктуу органдардан маалымат. Жубайы пенсиялык топтоолорун алса, никеси тууралуу күбөлүгү көрсөтүлөт. Өлгөндүгү тууралуу кара кагаз тийиштүү мамлекеттик мекемеден жарандын өлгөндүгүн каттоочу, тастыктоочу документ керектелет. Пенсиялык топтоо фондуна бардык иштеген адамдардан кармалат. Мамлекеттик, жеке ишканаларда эмгектенгендерден эмгек акыдан пайыздык өлчөмдө алынып топтоо бөлүгүнө чогултулат. Социалдык фонд башкармалыгынан маркум пенсионер болсо, сөөктү жерге берүүгө жардам каражатын алууга зарыл. Эмгек акыдан 10% камсыздандыруу бөлүгүнө кармалат. Ошол 10%дан 2% пенсиянын топтоо бөлүгүнө кетет да. Бул ошо 2 жыл бардыгынан кармалгандан кийин 2012 жылдын 1-январынан баштап эркектер 1-январ 1964 жылга чейин төрөлгөндөрдөн кармалбай калган, аялдардан 1-январ 1969 жылга чейинки төрөлгөндөрдөн кармалбай калган. Андан кийинки төрөлгөндөргө ушул күнгө чейин кармалып келип атат. Ошондой эле банк аркылуу пенсиясын алууну каалаган пенсионерлер арызында атайын бир пункт көрсөтүлгөн. Ар бир 6 айда жергиликтүү социалдык фонд башкармалыгынан каттоодон өтүп тураруу жөнүндө милдеттенме алат. Топтоо фондунан каражат алуучулар белгилүү чигерилген суммадан ашуун каражат топтолуусу каралган. Топтомо фондундагы акчасы 50 000 сомдон төмөн болуш керек да. Ошондо биз жанагы мен айткан ипотекага дагы ооруп калса бүгүнкү күндө төлөп берип атабыз. Эми башка учурларда болгон акчасын төлөп беребиз, канча болсо пенсия жашына жеткенден кийин. Негизи ипотека ооруп жана ооруга чалдыкканда 50 000ден төмөн болуш керек. Ошо эсебиндеги акчасы. Учурда Ош шаардык социалдык фонд башкармалыгы тарабынан 11 айдын жыйынтыгы менен кала аймагындагы 571 жаранга топтомо фондунан каражаттар төлөнүп берилди. Жалпы суммасы 8 434 000 сомду түздү. Зарина Рахманбердиева, Мирзат Нуманов, Ынтымак, Ош шаары.